Балыкчы шаарындагы балдар билим берүү борборунун 65 жылдык жана аталган борбордун алдында түзүлгөн Жаш толкун бей ансамблинин 15 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленди. Иш-чарага бул борбордо эмгектенип кеткен ардагер кызматкерлер, учурдагы эмгек жамааты, окуучулар, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер жана шаар тургундары катышты. Балдар билим борбору кошумча билим берет. Кошумча билим берүү бул келечекке бир кадам таштоо. Келечекке кадам таштоо алдында балдар ата-энелери менен эмнени ойлонушат? Ушул жакында биздин президентибиз кабыл алган Алтын казык билим берүүнү трансформациялоо программасында улуттук баалуулуктар негизги багыт болуп калды. Ага улай эле биздин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктиктер өңгү жолундагы кабыл алынды. Бул өңгү жолдун дагы негизги багыты болуп улуттук баалуулуктар сагалып калды. Ушул биз билим берүү борборунда балдарды улуттук баалуулуктарга тарбиялайбыз. Салтанаттын жүрүшүндө балдар билим берүү борборунун жаралуу тарыхы баяндалып, анын негизделишинен тарта бүгүнкү күнгө чейинки өнүгүү жолдору, жетишкендиктери тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле Жаш толкун бей ансамблинин ийгиликтүү ишмердүүлүгү жана чыгармачылык салымы тууралуу кеңири баяндалды. Кошумча билим берүү тармагы бүгүн кошумча билим берүү уюму деп аталат да. Башында булар Дом пионер деп, пионерлер үйү деп келген. Кыргызстанда болсо бул пионерлер үйү деп келип, андан кийин 97-жылы бул балдарга билим берүү борбору деп, бул Мээрим кайрымдуулук фондуна өтүп кеткен, жарым тармак ошол фондуга өтүп кеткен, жарымы болсо ошол пионерлер үйү катары калып, бирок балдар чыгармачылык борбору, балдар чыгармачылык үйү деп ушундай аталып калган. Мындан тышкары көп жылдар бою үзүрлүү эмгек өтөгөн мугалимдерге жана чыгармачылыгы менен айырмаланган окуучуларга ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар тапшырылды. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги диплом, элдик чыгармачылыкты сактоо жана өнүктүрүү тармагындагы жетишкендиктери, аткаруу деңгээли, жаштарды көркөм идеялык, эстетикалык тарбиялоодо жигердүү иш аракеттери, ошондой эле калкты маданий тейлөөдөгү эмгектери үчүн Балыкчы шаардык маданият бөлүмүнө караштуу Жаш толкун бей ансамблине элдик наамы ыйгарылсын. Ансамблдин бийчилери, комузчулар жана таланттуу өспүрүмдөр чыгармаларды аткарышып, көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, катышуучулардын купулуна толду. Бүгүнкү күндө ошол билим берүү мындай жаңы моделге өтүп атат да. Ошол жак өтүп атканда жаңы замандын көндүмдөрүнө окутуу, үйрөтүү деген абдан чоң маанилүү милдет турат. Бирок ошону жалаң эле бул мектеп ошол ишти алып кете албайт. Мектеп ошол мектептен чыкаркы уюмдар, анже болбосо кошумча билим берүү уюмдары деп коет. Ошолор менен чогуу эл шаркак аракеттенип келгенде гана мына ушу биз балдарыбызды келечекте ар тараптуу өнүккөн, улуттук жана универсалдык баалуулуктарга бөлөнгөн, ошолорго сугарылган мындай толук кандуу мындай келечектин муунун тарбиялабыз да. Мына ушул улуу максатты, милдетти аркалап отурган биздеги балыкчыдагы устат педагогдордун эмгегине жалпы калайыктын атынан өзүнчө бир таазим кылып атабыз. Балдар билим борбору жана Жаш толкун ансамбли келечекте да жаш муундардын өнүгүүсүнө, маданий тарбиясына жана чыгармачылыгына чоң салым кошору белгиленди.